Мен таланты бар, билим талантымын. Бул Titanic Deluxe Bodrum отелинде азыркы учурда официант болуп иштеп жатам. Бул отелге Sarman World компаниясы аркылуу келдим. Бул отелге май айында келгем, май айынан бери иштеп келе жатам. Почти 3 ай болду. Түркияга келип иштеген себебим буга чейин келип иштегем. Ошондуктан бул жактан биздин Кыргызстанга салыштырмалуу бул жактан зарплатаңды чогултканга мүмкүнчүлүк бар. Ошондуктан бул жака келип иштейин дедим. Бул жака иштеп келейин дегенде шефтер кандай болот, график работасы кандай болот. Мисалы кээ бир отелдерде 12-13 саатка чейин чалышты иштетип, анан акчасын бербеген убактар болот экен. Көбүлү угуп атабыз. Кандай болот, ошол убакыт кандай болот, ошол тууралуу эле коркунуч болду. Атап көнүп калгам. Жумуш убактысы бир күндө негизи 8 саат. Если месай кала турган болсоң, месай 3 саат болуп эсептелет. 8 саатты бизге обычно кыргыздар антрель иштейбиз. Эртең менен 8ден 12ге чейин, кечки 6дан 10га чейин, же эртең менен 9дан түшкү 2:30га чейин, кечки 6:30дан 9:30га чейин. Мен башында кадимкидей гарсон болуп постарда иштеп аткам. Азыркы учурда гарсондун, официанттын жардамчысы коми болуп атам. Эмне жумуш болгондо стакандарды силейбиз, такымдарды даярдайбыз. Жумасына бир жолу берет. Демашты ар кандай болуп калат. Кээде деңизге барабыз, кээде Бодрумга барып келебиз. Кээде чарчаган убактарда уктайбыз. Себеби буга чейин Sarman World менен келип атам. 3-жылым. Өзүм тааныган эжегим, ишеничтүү ошон үчүн. Башка жумуш издегендер болсо, Турцияга келем деп ойлонуп жүргөндөр болсо, ошо Sarman World компаниясын сунуштайм. Себеби дегенде ишеничтүү, бир кыйынчылыктар болсо кайрылсаңыздар сөзсүз жардам берет.